жан жолдошум аккордеон, жакшылыкта бир болгонсуң аккордеон, жакшы маанай кубанычты тартуулар, жалпы журтка дем болосуң, жалпы журтка дем болосуң аккордеон. Себепчисиң аккордеон, максаттарга тилектешсиң аккордеон, майрам күнү сүйүнүчтү коштон, маанилүүсүң жүрөктөшсүң, маанилүүсүң жүрөктөшсүң аккордеон, аккордеон, сүйгөндүн булагы элге дайын аккордеон, ардактаймын көргөн сайын аккордеон, ырыспай доктурбай шерик кылган, бар болайын таңшырайым, бар болайын таңшырайым аккордеон, аккордеон, Адамзат курдашы, ырашыктын сырдашы дейт амансыздар бардактуу телекөрүүчүлөр. ЛТР каналында ыргайланган өмүр көрсөтүүсү. Биздин көрсөтүүлөрдү ЛТРдин YouTube, Facebook, Instagramда баракчаларына кирип, ыргайланган өмүр деген тема жазсаңыздар, албетте кыргыз обон дүйнөсүндө кайталанган керемет обондору менен белгилүү обончу композиторлорду жана ошондой эле акындарды биз мынакей көгүлтүр экранга чакырып, алардын чыгармачылыгы менен тааныштырып келебиз. Бүгүнкү биздин коногубуз да өзгөчө, өмүрүнүн бардыгы мынакей кыргыз обон дүйнөсүндө керемет обондорду чыгарган, аккордеондун коштосунда кайталангыс керемет чыгармаларды жараткан, ошондой эле акыркы кезде келечек муундар балдар үчүн дагы чыгармаларды жазып, өзүңүздөр билгендей патриоттук ырларды, гимндерди чыгарган айтор көп кырдуу талант ээси, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, обончу, композитор жана ошондой эле искусство таануу илиминин доценти, бүгүн биздин студиябыздын кадырлуу мейманы Догдурбай Урманбетов бүгүн бизде конокто. Агай кош келипсиз. Сизди көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Качан көрбөйлү жүгүрүп тытынып эле жүргөнүңүздү көрөбүз. Андан эмгек адамды жараткан деген сөз бекерден болбосо керек. Эмгегиңизден баартап, мынакей артыңызда жакшы обондорду жаратып, жакшы эмгек кылып жатасыз. Биздин көрсөтүүбүздүн биринчи бөлүгү ыр дүйнөнүн башаты дейт. Албетте чыгармачылыктын башаты, сиз кереметтүү көлдүн тургунусуз, кичи мекениңиз Дархан айылы, анан ошо чыгармачылыгыңыздын башатынан айтсаңыз, ошо айылда жүргөндө эле алгачкы обондорду жараттыңызбы? Ошо бир саякатка чыксаңыз. Баягы
жаш кезде баягы кулакка куюп койгон бир кандайдыр бир кереметтер сырлар болот экен. Мен 2-3 класс окуп атканда ушу Барскоон мектеп интернатында окуп калдым. Ошол жерде өздүк көркөм чыгармачылык укмуштай өнүккөн эле да. Ал убакта Союздун убагында Болотбек Жумабеков деген биздин туугандар болот. Ошол киши аспап алып келип баягы ыр-до сабагынан үйрөтүп атып, ошондон баштап ушу 3-4 класстардан баштап гармошка, аккордеон, комуз кармадым. Андан кийин гитара кармадым. Анан мандалин, колго эмне аспап дейсе ошонун баарын ойноп дегендей. Анан 9-класс окуп жүргөндө чыгармалар жаралып калды. Көл элеси сыяктуу, Кайдасың Алмаз Шойбекованын сөзүнө жазылган, Маралиевдин сөзүнө жазылган оңдор пайда боло баштады. Ушул көлдөн чыкты да оңдор. Көлдөн чыкты, көлдүн касиети менен дегендей. Кийин ошол көлдүн темасына дагы акыркы убактарда көп кайрылдым да. Көлдөн чыккан Жетаке, анын эң улуусу, акелердин улуусу Карга акеге арнап обон жаздым. Жетакеге орногон жаздым. Андан сырткары Арык мырзанын 450 жылдыгы болду. Ага обон жаздым, аны марш кылып, гимн кылып ырдап жүрүшөт. Жет өгүз деген обондор жаралды. Ысык көлүм деген бир топ обондор. Саякбай Манасчы өзүң билесиң. Аны Бакытов кеп ырдап жүрөт. Эл артисти мулурду дагы Саякбай фонду гимн кылып алышкан. Ушул сыяктуу обондор көлдүн кереметтүү, көлдүн касиети менен жаралды деп айтсам туура болот да. Туура агай, биз көрсөтүүнүн жүрүшүндө сиздин жалаң обондорларыңызды 1 саат бою көрүүчүлөргө тартуулайбыз. Ошондон өмүр деп калбадыңызбы? Азыр учкул өмүр дегендериңизде достук тобунун аткарышында угалы. Андан кийин биз маегибизди улантабыз. Izley
деген көңүлдү көтөрөт экен, жакшы ырдоо уксаң жүрөгүң сүйүнөт экен агай. Анан аккордеонду канча жашыңызда үйрөндүңүз? Аккордеонду ошол 3-4 класста колума кармаган гармошка болду да. Гармошкадан баштап анан аккордеон колума тийди 4-5 класска окуп жүргөндө. Анан ошо мектепте, интернатта иш чаралардын баарына ойноп баштадым. Мектепте окуп жүргөндө эле? 5-6 класстардан уже 7 класста ошол жерде баян бар эле, баян, комуз, эмне колго тийсе ошонун баарын ойнодум. Караңызчы, Дилгер Шайдот деп коет го, мына ушундай окуп жүргөндөгү ушундай жигиттердичи, азаматсыз. Анан кийин сиз ушул аккордеонду кармап алып, бүтүндөй бир дүйнөнү кыдырып келгендейсиз да. Ошондон айтыңызчы. Бул боюнча баягы интернет деген жакшы нерсе бар эмеспи? Анан өзүбүздүн классикалык чыгармалардан салып койгонбуз. Ошо классикалык чыгармаларды ойноп анан биз YouTube'га салып койдук эле, конкурс жарыяланган экен. Италияда 42-чи конкурс 76 жылдан бери өтүп аткан экен Кастельфидарdo деген шаарында. Анан кыздарым салып коюптур. Мен баягы классикалык чыгармалардан бир топ чыгармаларды ойнодум эле, ошолорду салып коюптур. Анан чакыруу кагазы келди. Чакыруу кагазы келип ошол жерден анан Италияга бардык, миңдеген аккордеонисттер, баянисттер бар экен. Анан ошонун ичинен дүйнө жүзүнө бүт келишти. Кыргызстандан барбаптыр, биринчи жолу бардык, желегин ала барганбыз. Жолдошум экөөбүз илдиртип аяка. Анан ошол эми алардын ичинен 1000дин ичинен 30 тандады, ошо 30дун ичине кирдик. Эң сонун. 30 аккордеончунун ичине кириш дагы бул чоң сыймык да, Ошол азыр YouTube'да деле бар, ошол мен 3 концерттик пьесалардан ойнодум. Молдобасановдун танцевальный сюитасын ойнодум аккордеон менен. Анан экинчиси брызг шампанского деген, молодежный вальс дегендерде. Анан үчүнчүсү жанагы ибарат менен өзүмдүн жаштык жаз деген концерттик пьесамды ойнодум. Ошо жаштык жаз деген концерттик пьесамды институтту бүтүп атканда жаздым эле, ошону ойноп берейин.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТРден ыргайланган өмүр көрсөтүүсү бүгүн композитор Кыргыз Республикасы маданиятына эмгектенген ишмер Додурбай Урманбетовдун оонду ырлары туурасында сөз кылып жатабыз. Биздин студиябыздын кадырлуу мейманы, элибиздин сыймыгы, көптөгөн керемет оондордун автору, Кыргызстан композиторлор союзунун мүчөсү, эң башчысы Кыргыз Республикасынын элчиси Калчыбек Букалаев бүгүнүздө конокто. Кош келипсиз агай. Сиздерди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Баягы жакшы оон чыкса, бул дагы жаш баладай да акындар айтып койт го, жакшы жазсак сүйүнөбүз деп. Демек оон чыгышы дагы, жакшы оон чыкса дагы бул баягы жаш баладай деп кубанып сүйүнүп. Анан Додурбай Урманбетовдун мынакей оондору ар тармактуу гимндерди жазат, балдар үчүн ырларды, патриоттук ырларды жазып атат. Негизи эле ушул агайдын ырлары, оондору, кишинин ийгиликтерине сиз көп эле күбө болуп жатасыз. Ошондон кеп кылсаңыз. Рахмат. Экөөбүз көп жылдан бери чыгармачылыктагы, мындай дагы жолдошчулуктагы байланыштабыз. Дайыма ал меникине, мен анын чыгармачылыгына аралашып, экөөбүз эриш аркак үзөңгүлөш келатабыз. Өзүң айткандай, чын эле бул оон деген бир кызык нерсе да. Ошо жанагы балага салыштырып атпайбызбы? Өзүң балаңдай эле болуп калат. Ошол кээ бирөө оондордун өмүрү узун болот, кээ бирөөнүкү кыска болот. Кыска дегеним көп ырдалбай мындай орто жолдо калган оондор бар. Же болбосо тескерисинче ырдалып тиги муундан муунга өткөн оондор бар. Ар кандай оон тагдыры ушундай болот да, негизинен башынан эле. Ким болбосун, кандай оон болбосун. Анан Додурбайдын өзүң жана башында кичине туура айтып кеттиң, аткаруучулук жагындагы. Бул аккордеон аспабы бир убактарда аябай мода болуп, баарыбыз эле аккордеонду кубалап жүрүп үйрөнгөнбүз. Ошол мода болду да, болуп кеткен Кыргыздын экинчи аспабы деп дагы айтылып жүрдү. Анткени чындыгында эле далай оончулардын багын ушул аспап аккордеон ачты. Ырысбайдан баштап Керимбаев, Түгөлбай баарыныкы эле. Анан кийинкилер деле, азыр деле. Анан бул керемет аспап. Ошол аккордеон жагынан басым жасап, ушул аккордеонду мындай жөн эле ойноп койбойсуң да. Мунун артынан түшүп, аябай мындай иштеп жүргөн дагы авторлор бар. Додурбайга окшогон. Додурбай ошо классикалык музыка произведение чыгармаларды көп ойноду да. Мына эми ушул жашына карабай, азыр деле колу баягы ойноп. Биз обычно айтабыз, ой, илгери колум ойноп турганда деп. Мунуку ушул убакка чейин ойноп келатат. Ойноп келген себеби эмнеде? Мен жакшы билем, бул нота жазып чарчап бир кичине убакыт боло калса аны кое аккордеон асынат. Ушул эки эле нерсесин билем да. Же нота жазып өзүнүн же болбосо аккордеон ойноп. Ошон үчүн бул жанагы спортсмендердики сыяктуу эле да. Бул колуңду ойнотуп, упражнениялар жасап, нотаны карап моментип турсаң, колуң бир топко чейин ойной бересиң. Анан ушул аспапты жакшы өздөштүрдү деп эсептейм да Додурбайды. Анан экинчи жагынан айтканда, эми мунун жанагы чыгармачылыгынан сырткары мына могу китеп Додурбайдыкы. Ушул китепте мына аккордеондо ойно деп атай чыгарды, ушунчу. Анткени бул жерде Кыргыздын мугалимдери, студенттери баарыбыз эле биздин убакта Василек, Крыжачок деп эле же орустукун же украиндардын произведениянын алып моментип эле жаттачубуз. Анан бир күнү Додурбай эрдик кылып айтты мына. Эмчүн биздин Кыргыздын балдары, биздин Кыргыздын сон оондорун ойнобойт. Азыр кыргыз тили өзүң билесиң, Айбек. Жылдан жылга өнүгүп, өсүп, кыргызча тилде сүйлөйлүк, бала бакчада кыргызча болсун, ырларыбыз оондорун баары кыргызча болсун деген сөзүндү улантып, Додурбай мындай китеп жазды. Мына Атабаев, Малдыбаев, Абдуллас Малдыбаев, Сардарбек Жумалиев, мына кадимки эле биз Шералиев мына кыштак четинде. Биз кадимки эле ырдап жүргөн ырларды анан аккордеонго салып,
Анан бул жакшы да мындай нерсечи. Кыргыздын обонундай ойноп үйрөнөт дагы нота менен. Анан кийин калган обондорго дагы колу ошонун тегерегинде мындай ойногонго да оңой болуп, тиги үйрөнгөнгө дагы мындай тартат да. Мына кыргыздын обондорунда анан ал ошо студенттерге да ушундай көп эмгектерди жаратты да. Мен билем, эми анан чыгармачылык жагынан дагы кандай десек. Мисалы биз Асылбекти тамашалап да, чындап дагы Өзбековду айтып калабыз го. Асылбекти кайгы муңдун рыцары деп, обондору мындай күйүп бышып, момтип күйдүм чоктой болуп, момтип өзү дагы аткарып атканда да момдай кандайдыр өзүнө жарашкан бир манерасы бар азкен. Догдурбай Урманбетовду болсо мекенчил обончу деп койсок туура болот го. Биздин көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгү тарыхка бай обондор дейт. Эми сизди көпчүлүк элге жеткирген ырыңыз баягы жүрөк эле жүрөк сыздайт муң канып деп. Бул ырыңыз качан жазылган? Бул 77-78 жылдары жазылган. Анан ал ырды 84-жылы жылдын мыктыры деп эстренный артисткасы Кайыргүл Сартбаева Москвада Большой театрда ырдаган. Мыктыр катары ырдалганда Насыр Давлет мектептеги чыгарган ырларыңыз өзүнчө бир тең, андан кийинки ырларыңыз бир тең экен да. Меники көбүнчө ошол патриоттук ырларга өтүп кеттим кийинки убакта. Лирикалык ырларда деле бар, бирок көбүнчө патриоттук ырлар. Ага, эми баягы мекенчил азыр эле Камчыбек айтты да, мекенчил обончу деп айтсак жарашат депчи. Анткени ырлардын бардыгы биздин мекенге багытталат депчи. Ошол эле гимндерди, ошол эле жанагы биздин атактуу адамдарды, инсандарды, жана окуу жайларды даңазалап, керек болсо шайыр апаларды даңазалап ырлар жазып атабыз да. Ошонун бардыгы баягы мекенди үндөп патриоттукка чакырат да. Ооба, туура. Баягы биз өзүбүз элди патриоттуулукка, мекенчилдикке тарбиялабасак анан ким тарбиялайт? Жаштарга дагы ошондой ырларды берип үйрөтүп атам да. Топ апалардан эле 4-5 топту даярдадым. Мындай өзүм кийлигишип даярдагандардан. Мындай сурап ырларды алгандар көп. Ала Тоо кыргыз жеринин
өтө көп сурашат. Оштон, Нарын, Талас, Көл, мекеним, мекен жер сыяктуу оондорду көп сурашат. Рахмат. Анда сиз азыр эле сөз кылган Ала Тоо кыргыз жери, Көк жар айымдар апалардын тобунда угалы. ЛТР каналында ыргайланган өмүр көрсөтсү Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңиришмер 10-чу композитор Догдурбай Урманбетовдун чыгармачылыгы туурасында сөз кылып жатабыз. Студиябыздын кадырлуу мейманы өмүрүнүн бардыгын кыргыз искусствосуна арнаган, кандай гана керемет ырларды аткарган легендарлуу Кыргыз Республикасы эмгек сиңирчиси Шахризада Аскарова бүгүн бизде конокто. Кош келипсиз. Биринчиден ушу Догдурбайга ыраазычылыкты билдирип коеюн дедим элем. Себеби деген адыр балдар үчүн жазылган чыгармалар аста. Канекей Эралиеванын ырлары бар болчу. Анын атак мындай массовый түрдө ырлар аз болуп, кичинекей балдар чоңдордун ырларын ырдап, анан ошолорго маани берип, мен ошо өзүм жашаган жерде Аруна аттуу борбор түзүлгөн да, балдар үчүн чыгармачылык борбор. Анан кийин ошол жерге биз атайын Догдурбайды чакырганбыз. Себеби деген ал ушу балдар үчүн жазган ырлары көп экен да, аябай көп экен.
Анан кийин чакырып атайын биз менен иштешели деп районго барып уюштуруп бизге мугалим болуп бер деп, анан ошо канча жылдан бери, ошо 5-6 жылдан бери иштешип атабыз. Анан биздин балдар бүт ошо Докторбайдын балдарларын баарын аткарышат, бир 9-10 ырын аткарышат. Ошо өзү дагы ошо акындар менен иштейт экен, сөздөрү да аябай сонун актуалдуу да. Баягы бала тили, таттуу тил деп коет го, ошо ырлардын баары ошо 3 жашта болобу, 2 жашта болобу, 5 жашта болобу, ошо балдарга арналган ырларда акындын дагы сөзү оондорду төп келип, анан балдар өзү аткарса, бул өзүнчө эле ушундай чыгарма болот экен. Эне да балкыйт экен, чоң кишилер дагы мындай ыраазы болот экен. Ал эми балдар ушунчалык өздөрү да рахаттануу менен, бала кези менен, бала аё сезим менен бизге тартууласа, бул кандай чоң өзүнчө руханий байлык экен. Ошон үчүн мен жана айтып кетпедимби, ошо балдарга арнаган ырларды жазган акындар, балдарга атайын ардалган ырларды чыгарган, оондорду чыгарган ошо оончулар, композиторлорго чоң алкыш да. Азыр бизге ушул абдан керек болуп турат. Негизи балдар үчүн оондорду жаратыш үчүн бала болуш керекпи? Бала кыял деп. Бул балдардын дүйнөсүнө аралашыш керек да. Мисалы, мен ошо кээде мультфильмдерди карап отуруп, кээде таң калышым да, кыргыз баласы кичинекей балдар сөзсүз тай менен ойноп чоңоюшкан. Тайга мингизип, тайды таптап ата-энелери ошондой үйрөнүшкөн да. Ошондо тайгүлүк деген оонду жаздым. Ал республикалык кароо конкурста былтыр 2-чи байгелүү орунда ээледи. Анан ошондон кичине кызыгып, балдар ырларына кызыгып, анан чүкө оюну дегенди да жаздым. Анда бүгүн балдар ырдап бийлеп беришет.
балдарларына бір ончақты Элмира Төлөкова деген ақыныбыз бар, ошонун сөзүнө жаздым көбүнчө. Анда ошо балдар ырларына кезек берели. Биздин көрсөтүүбүздүн 3-чү бөлүгү ийгиликке жеткен жылдар дейт. Бүгүн дагы сиз ийгиликтүү инсансыз. Мынакей сиздин бейнеңизди карап көрсөк, кандай гана эмгек, ушунун бардыгына убакыт бөлүп, жогорку окуу жайларына балдарды тарбиялап, музыкадан сабак берип, шайыр апаларга ыр жазып, патриоттук ырлар жазыш үчүн дагы буга дагы убакыт керек да. Анан бүгүнкү күндө кимдердин сөзүнө кайрылып атасыз агай? Анан дагы бүгүн дагы бир жакшы жаңылык угуп атабыз. Сиз кайрадан баягы демилге көтөрүп дейбизби, бир кезде чачырап кеткен оончулардын союзун кайрадан түзүп аттырсыз, ошондой кеп калгансыз. Оончулар союзун бул мен мындан бир 10-15 жыл мурун Санат телестудиясында bir 40-50 kişini tartkam. Айылдан, региондордон келген таланттуу адамдар көп да бизде. Мисалы, Кудай таалам берген көкүрөгүндө бар таланттуулар оон жазат. Анан ошол оончулардан тартып отурсам, билинбей эле 40-50-сүн тартыптырмын. Андан сырткары мына оончулардан ырбелек деп китеп турат. Ошону жазыптырмын өзүм күчүм менен эле. Эч кандай спонсор болгон жок. Бул жерде 83 оончу кирди, Рыспай Абдыкадыров баш болгон. Андан сырткары экинчи китеби да даяр турат, бир 70 киши. Анан аны кичине баягы каржы жагынан токтоп калды да. Анан эми азыр ошо сааты келип жетилип, жаш оончулар чыгыптыр, орто муундагы оончулар, улуу муундагы оончулар чогулуп анан ошол ишти кайра баштайлы деп мындан 3 ай 4 ай мурун чогулуп алып, азыр демилге көтөрүп өзүбүздүн союзду ачып, Минюстан уруксатын алып дегендей концертибизди 24-түндө беребиз. Сиздерди да чакырабыз дегендей. Буюрса, оончулардын багын ачып, башын бириктирип аткан турбайсызбы? Биринчисинде 25 оончу чыгат, анан экинчисинде күзүндө 25 оончу. Анан кышында, жазында болуп кете берет. Азыр составда 100 киши бар. Gelçi Noruz
негизи эле оон чыгарыш үчүн адамдын жан дүйнөсү өзүнчө болуш керек да. Жогоруда Камчыбек агай болуп сүйлөшүп отуруп, негизи оонду балага тең эдик да. Жаңы төрөлгөн баладай да жакшы оон чыксачы. Анан бүгүнкү күндө ушу оончулардын союзун уюштуруп атканыбыз бекеринен эмес да. Кезинде баягы оончулардын союзуна катышкан үчүн мыкты ырлар биздин алтын фондко сакталып отурса керек, ырдалып. Албетте. Бул эл ичи өнөргөнчү деп бекерден айтпайт. Эл арасында атайын билим албаса дагы башка кесиптин ээлери болуп туруп шедевр оон жараткандар бар. Абдан күчтүү оончулар бар. Көбүнүн көзү өтүп кетти, учурда жазып жүргөндөрү бар. Анан ушуларды дагы ушу бир китеп кылып чыгарып, нотага өзүм басам. Мен компьютерде 3 программаны өздөштүрдүм, эми жаштардан калып калбайлы Sibelius деген нота жазган программа менен жазам. Көпчүлүгү ошо заказ беришет. Андан сырткары Quiz 12 деп коет. Бул үн жазган программаны 5 жылдан бери иштетем. Анан Audition Pro деген Premiere Pro деген программа, бул видео программа, силер иштеген. Анан эмне кылабыз? Аракет кылса болот экен да. Ошонун баардыгын өзүңүз иштетесиз да? Эң сонун. Биз анда сиздин дагы бир жакшы ырыңызга кезек берели. Бабалар сактап паркына жеткен, бул жерди бизге мурастап берген. Тарыхы узун, мен кыргыз балам, көптөр көргөн байыр келдим. Ал узактан келе жаткан, ата сал керек туткан, эр барасы ежери, ай каштардан дайым аткан, кыргыз элим, кыргыз элим. Аздектеп сактап тел када салтын, алаты койнон мекендейт калкым. Жашагың гүлдөп өркүндөй берген, жаңырып дүйнө жүзүнө даңкым. Ал музактан келе жаткан, ата сал керек туткан, эр барасы ежери, ай каштардан дайым аткан, кыргыз элим, кыргыз элим. Бабалар сактап паркына жеткен, бул жерди бизге мурастап берген. Тарыхы узун, мен кыргыз балам, көптөр көргөн байыр келдим. Ал узактан келе жаткан, ата сал керек туткан, эр барасы ежери, ай каштардан дайым аткан, кыргыз элим, кыргыз элим. Ал музактан келе жаткан, ата сал керек туткан, эр барасы ежери, ай каштардан дайым аткан, кыргыз элим, кыргыз элим. Адамды эки нерсе картайтпайт да. Жакшы сөзү, жакшы мүнөзү качан көрбөйлү, жайдары мүнөзүңүз, жакшы сөзүңүз менен адамдардын жүрөгүнөн орун алып келесиз. Бүгүн мынакей сиздин көрсөтүүңүздү уюштуруп жатып, сиз жөнүндө көп жакшы маалыматтарды уктук агай. Сизге бекемден соолук каалайбыз. Эми биздин телекөрүүчүлөргө ошо оон чыгарып жаткандарга, негизи эле ырчыларга, негизи эле чыгарманчыл инсандарга сиздин айтар сөзүңүз. Эми баягы эл кыргыз эли бекеринен баягы уучугур эмес. Мен ошо Италиядагы конкурста байкадым. Анан
5-ci эл аралык Россия Федерациясында Играй гармон деген заволокиндердин конкурсуна катыштым. Андан кийин Алматыда 6-чы эл аралык конкурска катыштым. Ушул жерден бир нерсени байкадым. Турцияда да катыштык. Турция менен ушу эменен Италияны салыштырсам, таланттуу элдер бизде көп экен. Кыргыз элинин ичинде мисалы 4-төн 1, 5-тен 1 таланттуу болуп атса, тиги тарапта бир 200-300 кишинин бири эле экен. Эмнегедир аз да. Демек биздин ата-бабаларыбыз жанагы ооз өнөрү менен манас деген эмне деген шедеврлерди жаратып атат. Кенже эпостордон да 40-тан ашыгы бар. Улуу эпосторду албаганда. Анан эми ошону жараткан эл, ошонун ичинде өнөрпоздор, демек бизге өнөргө бай эле экенбиз. Анан ушул кыргыз элинин өнөрү өркүндөй берсин, өсө берсин. Силер ушинтип элдин кызматын кыла бергиле. Жалпы элибизге тынччылык, асманыбыз ачык болсун. Тынчтык каалайм, ден соолук каалайм. Албетте бул ЛТР каналы элдик өзүнүн аты эле айтып тургандай, аты заты элдик деп турбайбы? Анан силерде ушу элдин ичинен алып чыккан таланттуулар алып чыкканыңар бул чоң нерсе. Сөзсүз эле профессионалдарды алып чыкканда кеп жок, кеп эл ичинен укмуштуудай шедевр адамдарды алып чыкканыңар бул эл үчүн кызмат кылганыңар. Силерге ар дайым ак жол. Рахмат агай. Талбай дайыма эмгектене бериңиз. Жакшы оңдоруңуз менен биздин көрсөтүүбүзгө келип туруңуз. Бизге бекем ден соолук, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сиздин ар бир жараткан оңдоруңуз өзү биздин кыргыз музыкасынын алтын фондуна сакталсын, мындан мунга ырдалсын дегендей эң башчысы ким жаратты? Додурбай Урманбетов жаратты деп айта жүрсүн. Сизге бекем ден соолук каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге жакындан жардам берген балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борборуна ыраазычылык билдиребиз. Жакшы күндөрдө бирге жолугабыз.
калы биздин көрсөтүүлөрдү жанагындай эле интернет тармагынан көрүп, каалоочу эле ой пикириңиздер болсо угуңуздар. Биз бүгүн Докторбай Урманбетовдун кийинки жарык көргөн ырларын сиздерге тартууладык. Ошондуктан жакшы ыр менен биз коштошобуз. Кызматыңыздарда мен Айбек Асанбек уулу, амандыкта кездешели. Görüşkөнчө ашыгабыз, шашабыз, сагынычтын сыр сандыгын ачабыз. Кечиримдүү, көтөрүмдүү бололу, эгер кокус кетип калса катабыз, эгер кокус кетип калса катабыз. Курбуларым, курдаштарым, кыйбастарым, эгер кокус кетип калса катабыз. Асылдарым, курбуларым, курдашым, кыйын күндө, кызык күндө сырдашым. Кыялыбыз башка бирок бир жамбыз, катарыбыз кемибесин, кыйбасын, катарыбыз кемибесин, кыйбасын. Курбуларым, курдаштарым, сырдаштарым, катарыбыз кемибесин, кыйбасын. Кубанамын курбуларым барына, кубандырган ушул жашоо багыма. Капалыкты, жамандыкты жолотпой, каалаганым бакыт талай барыңа, каалаганым бакыт талай барыңа. Курбуларым, курдаштарым, сырдаштарым,